бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм. Бул тил менен сүйлөйм, иштейм, ырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Окей радиосы. Үй-бүлөлүк радио. Мекенибизде саат 18. Үй-бүлөлүк Окей радиосын таластан тыңдаңыздар. 89-8 жыштыгы. Жайдыр-кыштыр, жайлоо жытту илеби. Баласында барды кою тилеги. Билбей жүрөм кандай заттан бүт экен.
бизди тууган энелердин жүрөгү. Ар шейшембиде саат 18:00 журналист Асел Кайыпова Апалар мектеби берүүсүнө чакырат. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен, ардактуу угармандар. Ошентип кайрадан шейшембинин кечинде сиздер менен амандашып жатканыбызга чын жүрөктөн кубанычтабыз. Угуп жатканыңыз үй бүлөлүк ОК радиосунун Апалар мектеби уктуруусу. Микрофондо мен, журналист Асел Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант-психолог Зульфия Абдырасулова. Режиссерлук пультта Анара Маматкадырова кызмат кылмакчы. Саламатсыздарбы, сүйүктүү биздин угармандарыбыз. Өзгөчө бизди чыдамсыздык менен күтүп угуп жаткан угармандарыбызга жана жаңыдан ОК радиосун угуп жаткан жалпы угармандарыбызга ысык салам. Сиздердин бизди күтүп угуп жатканыңыздардан улам биз бул жака кубанып, сагынып келебиз. Андыктан үн алгынын үнүн чыгарып алып, биз менен болуңуздар. Ооба, ардактуу угармандар, ар бир шейшембинин кечи мен үчүн дагы өтө олуттуу, өтө жоопкерчиликтүү кеч деп айтсам, өтө жоопкерчиликтүү убакыт деп айтсам болот. Себеби ушул 7 дубандын элинде 7 дубанга биздин үнүбүздү жеткирип жаткан ОК радиосу аркылуу апалар үчүн бир маанилүү болуп кала турган, жашоосунда өзгөчө баалуу болуп кала турган кеңештерди берүү же болбосо алар менен ой бөлүшүү, алардын көйгөйлөрүн тең бөлүшүү, алар менен биргеликте, апалар менен биргеликте ушул балдарды тарбиялоого, балдардын жашоосуна, жан дүйнөсүнө, деги эле бала маселесине байланышкан ар түрдүү көйгөйлөргө бирге ой жүгүртүп, бирге ушул бир жакшы, пайдалуу кеңештерди берүү аракетин кылып келебиз. Андыктан бул биз үчүн өтө олуттуу кызмат деп айтсам болот, олуттуу иш деп айтсам болот. Ушул ОК радиосунун толкундары аркылуу ар бириңиздердин үйүңүздөргө мейманга келип, сиздер менен ушул бир туугандай, бир үй бүлөдөй жакын мамиледе боло алгандыгыбыз үчүн абдан кубанычтабыз. Бүгүн болсо биз ошол балдарыбыз менен деги сүйлөшөбүзбү деген теманын айланасында сөз кылалы деп турган чагыбыз. Биз менен адаттагыдай эле байланышыш үчүн 0705 53 16 64 сандарына WhatsApp жана Telegram байланыш каражаттары аркылуу билдирүү калтыра бериңиздер. Түз эфирге чыгып биз менен байланыш түзөм деген угармандар үчүн 0312 91 19 19 сандары кызмат кылмакчы. Бүгүнкү темабыз жогоруда мен белгилей кеткендей, балдарыбыз менен сүйлөшүү жөнүндө. Балдарыбызды чындап таанып билүү үчүн алар менен сүйлөшө билүү кажет. Негизи эле сүйлөшүү бул адамдардын ортосундагы мамиленин өзөгү эмеспи, Зульфия эжем? Сүйлөшүүсүз, баарылашуусуз, маектешүүсүз адам баласынын жашоосун элестетүүгө мүмкүн эмес. Дал ошондой эле биз үй бүлөдө балдарыбыз менен дагы сүйлөшүүбүз өтө маанилүү. Аларды чындап таануу үчүн алар менен сүйлөшө билүү кажет. Кезектеги уктуруу мына ушул тууралуу. Эмне жөнүндө сүйлөшүштү билбеген ата энелер бар. Балдары менен эмне жөнүндө сүйлөшүштү билбеген. Муну да өздөрү көйгөй катары байкайт, бирок кантип эмнеден баштап сүйлөшүүнү, же болбосо эмне жөнүндө сүйлөшүүнү, эмне жөнүндө сүйлөшпөөнү керек болсо билбей кыйналган учурлар жашоодо өтө эле көп кездешет. Баланы башынан деген сөз бар эмеспи? Бул дагы бала менен кичинекей кезинен баштап сырдашып, сүйлөшүп, тил табыша билүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп турса керек деп ойлойм. Ушул берүүдөн кийин балдары менен кандай темада сүйлөшүү керектигин билбеген, баягы балада деген стереотип менен жашай берип, бара-бара мамилелер жагынан кыйынчылыктарга туш болгон ата энелер жакшы бир жыйынтыктарга, өздөрү үчүн жакшы бир кеңештерди алып, жакшы ийгиликтерге жетип, балдары менен сырдаш жандарга айланса деген каалообуз бар. Эмесе берүүбүзгө киришсек, деги эмнелер жөнүндө сүйлөшүш керек? Балдар менен сүйлөшөбүзбү? Балдар менен кантип сүйлөшүш керек? Балдар менен эмнелер тууралуу сүйлөшүш керек? Эмнелер тууралуу сүйлөшпөш керек? Мына ушул туурасында биз менен бирге маектеш болуңуз, ардактуу угарман. Билдирүүлөрүңүздү күтөбүз. Эмесе ойлорду ортого салалы. Зульфия эже. Сөзсүз түрдө сиздерден СМС каттарды күтөбүз, ой пикирлериңиздерди күтөбүз. Биз эле сүйлөй бербестен өзүңөрдүн ой пикирлериңиздерди да калтырып кетсеңиздер болот. Эми биз кантип балдарыбыз менен сүйлөшөбүз деген суроого мындай көп деле маани бербейбиз го. Сүйлөшүү өзү менен эле өзү боло берет эмеспи? Кандай, сен каяка баратасың деп, келдиңби, бүгүн эмне кыласың деген сыяктуу эле сөздөр менен чектелип калат экенбиз. Карап көрсөкчү, жакшылап карап көрсөк.
Анан эгерде бала толук кандуу мындай жакшы тамактанса, жакшы медициналык кам көрүүгө ээ болсо, бирок чоң адамдар менен же болбосо ата энеси менен контактта болбосо, сүйлөшүү, мындайча айтканда баарлашуу болбосо, анда ал психикалык жана физиологиялык жактан мындай туура эмес өөрчүп калышы да мүмкүн да балдарчы. Ошол учурда балдар арыктайт, жашоого болгон кызыгуусун жоготот, туура эмес кандай бир тамактарды ичип алганда дагы мындай зыян келтирет го ден соолукка. Ошол сыяктуу эле туура эмес сүйлөшүү дагы баланын психикасына мындай зыян алып келет да. Эгерде ата энелер өзүбүзгө жакшы болсун десек, анда балдарыбыз менен бүгүн туура сүйлөшүшүбүз зарыл да. Анткени ата эне балдар менен кандай сүйлөшөт бүгүнкү күндө, ар кандай стилдер бар. Ата эне менен баланын сүйлөшүү стили бул өзгөчө, аябай маанилүү. Мен бүгүн бир бала менен сүйлөшсөм, мени көбүнчө апам, атам сабайт, урат. Чоңоюп калдым, 16 жашка толуп калдым. Анан ата энеме сүйлөшсөм, эмне үчүн мени урасыңар деп сурасам, ата энем айтат дейт да, мен бизди ушинтип уруп сабап келген. Анан мен дагы ушинтип уруп сабайм деген бул нормалдуу нерсе дейт да. Ал мындайча айтканда ошол ата эненин стили да, булчу тарбиялоо стили деп коет. Эми ошо ата эненин балдар менен сүйлөшкөн стили баланын психикасында мындай орноп калат да. Чоңойгондо ал ойлонбостон ошол стилди колдоно берет да. Ал ойлонбойт, туура эмес кылып атам деп да ойлонбойт, бул норма катары кетет да. Анан эми балдардын мээсинин структурасы, мындайча айтканда балдардын мээсинин мындай түзүлүшү аны курчап турган айлана чөйрөдө кандай учурларга туш болгонуна жараша түзүлөт да. Мисалы үчүн бир адам мынтип айтат да, мен балдарыма кыйкыргым келбейт дейт. Жаман сөз айткым келбейт, бирок мен өзүмдү башкара албай калам дейт. Жаман сөздөр көп учурда чыгып кетет, ачуум келгенде кыйкырып алам, бирок мен азыр өзүм күрөшүп жатам бул нерсе менен дейт. Анан бул нерсе менен күрөшүп жатам дегени мага абдан жакты да. Анан баламан кечирим сурайм дейт. Бул уже мындай күрөшүп жаткан белгиси, баласына барып кечирим сураганы бул кадамдардын бири деп ойлойм да. Мен ушул нерселерди кылгым келбейт, бирок кылып алам дейт. Эмне үчүн мындай? Анткени кичинекейимде атам мага бир аз болсо эле кыйкырчу, жаман сөздөрдү айтчу дейт. Мен ушундай тарбия алгам дейт да. Бул мен мындан башка тарбия көргөн эмесмин, ошондуктан меники азыр мен кылбайын десем дагы бир аз ошол нерсе болуп кетсе, мен кыйкырам, балдарыма жаман сөз сүйлөп алам, өзүм билбей калам, өзүмдүн күчүм жетпей калат дейт да, мындайча айтканда. Анан биздин ата энелерибизди түшүнсөк болот экен да. Анткени алар мындай согуштун балдарынын балдары десек болот. Ошол учурда ата энесинен көрүп келген, бүгүнкү күндө ата энелер айткандай, мен балдарынан мындайча айтканда мындай кечирим сурай албайт да, бирок бизди деле сабап келген, биз деле ошону кылып атабыз, бул нормалдуу нерсе деп түшүнүшөт да. Ал эми азыркы муун бул менен күрөшүп келе жатканы, мен айткандай, мени кубандырат да. Ошол бала айтат, мен ата энемди кайталагым келбейт дейт. Мени ата энем сабайт, эмнеге сабайсыңар десем, мени ата энем ушинтип сабап келген, бизди деле сабап келген, бул нормалдуу нерсе дейт, бирок мен көп китеп окуйм, бул нормалдуу нерсе эмес, мен бул менен күрөшөм, мен келечекте мындай кылбайм дегени мени абдан кубандырды да. Балдарга кыйкырбай эле түшүндүрүп айтса түшүнөт балдар. Анткени балдар эмнени укса, ошол нерселер аң сезиминде орноп калат. Ошол нерселер аң сезимде орноп калат дагы, ошол сөз менен чоңоет. Мисалы, мен акылдуу балам деген сөздү уга берсе, дайыма эле ошол акылдуу бала, сен мен акылдуу баламсың, акылдуу бала дей берсе, анда акылдуу бала чоңоет. Ал эми акылсызсың, сен акылсызсың деген сөздү кечке эле кайра уга берген болсо, анда ал бала акылдуу болсо дагы мындай өзүнүн күчүнө ишене албай, бир акылсыз кандайдыр бир нерселерди жасап коюшу мүмкүн да. Мындайча айтканда, жыйынтыгында бул бала эчтекеге мындай күчү жок, акылсыз нерселерди жасап алат. Чындап эле сөздүн күчү бар деп айтат го, чындап эле сөз бул материалдаштандырылат да, мындайча айтканда материализуется деп коет го, мындай бул сөз, бир сөз аткарылат, биз эмне сөз айтсак, ошол сөздөр кийин аткарылат. Анан балдардын мээсинин структурасы, мээсинин түзүлүшүн айттык, аны курчап турган айлана чөйрөдө кандай учурларга туш болгонуна жараша түзүлөт да. Мындайча айтканда, мээсиндеги нейрондук байланыштар бекемделет дагы, ал ошол нерсени кийин байкабай эле подсознаниясына калып калат дагы, өзү байкабай, кантип жазып атканын билбей ошол нерсени кайталап жаза берет. Эми баардык үй бүлөлүк чыр чатактардын жана көйгөйлөрдүн өзөгүнүн, бул өзөгү деп айтабыз, өзөгү үй бүлөлүк байланыштын жоктугу түзөт да. Көп учурда үй бүлөдө байланыш жок эле болуп калат. Жанагындай эле келдиңби, кеттиңби, кандайсың
жакшы деген эле сөз менен мындай чектелип калат экен да. Эгерде бүгүн кичинекей балдарыбыз менен мындай баарлашууга даяр эмес болсок, анда көптөгөн түшүнбөстүктөргө кабыл болобуз да. Келечекте биз картайганда дагы биз кандайдыр бир стресске же болбосо нерв оорусуна чалдыгышыбыз мүмкүн. А эгерде бүгүн баарлашуу толук кандуу жакшы болуп жаткан болсо, анда көйгөйлөр дагы ошончолук азыраак болот. Бүгүнкү күндө балдарыбыз тентек болуп жатса, тилибизди албай жатса, анда бул балдар сөзсүз түрдө өспүрүм курагына жетет. Ал эми өспүрүм курагы бул пубертатный период деп коет. Ошол убак өзү эле кыйын убак. Анткени физиологиялык өзгөрүүлөрдөн улам бул кыйын убак дейбиз да. Ошол учурга жеткизбей толук кандуу балдарыбыз менен убакыт өткөрүп, азыр балдарыбыз менен сүйлөшүп калсак, анда өзүбүзгө жеңил болот. Эгерде бүгүн балдарыбыз менен толук кандуу баарлашуубуз болбосо, анда бизди айтып кеткендей көп жылга созулган стресс, нерв болуу жана өкүнүү сезими бизди күтүп турат десем дагы мен жаңылышпайм да. Эгерде үй бүлөдө фундаментине көп жылдык жаракалар кете берген болсо, фундаментте жаракалар болсо анда эмне болот? Сөзсүз түрдө үйдө анда үйгө проблема алып келет. Ошол сыяктуу эле үй бүлөдө да фундаментинде жаракалар бар болсо, анда кийин кыйын болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүн биз балдар менен кандай сүйлөшүп атабыз, биз өзүбүзгө мындай көз салып карап көрсөк болот. Балдар менен кээ бирде деп карап дайыма эле алар менен убакыт өткөрөргөн кызыксыз го. Анткени балдар бир болбогон нерселерди сүйлөйт, кызыксыз нерселерди сүйлөйт. Балдардын мындайча айтканда дүйнөсү кичинекей эле болот чоңдордукуна караганда. Алар жаңы эле төрөлүп, жаңы эле үйрөнүп атышат. Алар менен көп учурда кызыксыз болот. Бизге ошондой учурлар болуп кетет, бирок бул учурлар дагы нормалдуу деп айтат элем да. Анткени биз ар дайым эле балдарыбыз менен, секунд сайын эле балдарыбыз менен сүйлөшө албайбыз. Алардын өзүнүн убагы болот, балдардын режими болот. Бул учурда ойной турган убак бар. Анан ошол эгерде биз чарчап келген учурда балдарыбыз келип алып, тажатып ар кандай менен ойноо же болбосо келип менен сүйлөш деп аткан болсо, анда биз ошол учурда балам бир 2 саатка ойной турчу, бир 2 сааттан кийин сүйлөшөлү деп балдарга бир мындайча айтканда конкреттүү бир убакыт айтып коюш керек да. Мынча убакыттан кийин мен сага көңүл бөлө алам деп коюп, бирок ошол 2 сааттан кийин биз сөзсүз түрдө балдарга көңүл бөлбөсөк, биз унутуп деле коюшубуз мүмкүн, бизге маанилүү деле болбошу мүмкүн, бирок балдар үчүн бул өтө маанилүү убакыт. Ата энеси менен чогуу убакыт өткөрүү. Балдар бул нерсени күтүшөт. Бизге мүмкүн кызыксыз, бирок балдар үчүн абдан кызыктуу да бул нерсе. Анан балдарды көп байкап калсаң, эселе көп суроо беришет го. Көбүнчө 2,5 жашынан баштап 6-7 жашка чейин аябай мындай кызыгышып, ар нерсеге кызыгышып, орусча айтканда любознательный деп коет го. Эмнеге бул мындай, эмнеге деген суроолор менен эле аркаңан ээрчип жүрөт, этегиңди кармап алыпчы. Бул балдардын дагы кызыгуусу нормалдуу нерсе. Жада калса бул баланын мындай таланттуу экенин көрсөтөт экен да. Бул нормалдуудан дагы жакшы деп айтсам болот. Анткени бул суроо берген бала таланттуу бала деп айтсак да болот экен да. Ал эми эгер такыр эле суроо бербей жатса, анда бул кооптуу көрүнүш деп да айтсак болот экен. Суроо берүү аркылуу алардын мындайча айтканда сөз байлыгы көбөйөт. Алар суроо бергенде, демек алар дүйнөнү таанып баштады деп айтсак болот. Анын өз алдынча ой жүгүртүп, анан билим алып баштады ал балдар. Алар үчүн бул билим. Ошол учурда ата энелер балдардын көзүнө тиктеп, эмне айтып жатканына мындай кызыгууну көрсөткөндө бала сезет ошол нерсени. Эгерде биз укпай эле деп койсок, аны да сезет балдар дагы. Кийин эч нерсеси менен бөлүшпөй калат. Кичинекей кезинде аябай бөлүшөт, бирок биз ошол учурда түртүп салсак, баланы жакшы укпай койсок, же болбосо угуп атып бир нерселер сүйлөп атканда урушуп салсак, сырын айтып берип атканда урушуп салсак, анда кийин бизге такыр эле сырын айтпай калышы мүмкүн. Ошондуктан ошондойбу, аябай кызыктуу экен деп ага мындай кызыгып атканыбызды бала билгенде ал сезет дагы, анан бала өзүн ошол учурда керектүү сезет. Ошол учурда деле мактап койсок, балдар өзүнө өзү ишенип, анан өзүнүн сезимдерин сөз менен билдиргенди үйрөнөт. Бул өтө маанилүү экен, сезимдериңди сөз менен билдиргенди. Көп учурда биздин балдарыбыз сезимдери ичинде калат, сезип атат, бирок сыртына айта албайт да. Бул нерсени биз өздөрүнө үйрөтүп койсок, мисалы үчүн мектепте окуп жүргөндө эле балдарга сезимдерин айтканды үйрөтүп койсок, мугалимге дагы, балдарга да жеңилирээк болот. Мисалы үчүн, ошол эле бала мектепте отурганда жаттап келсе сабакты, анан биринчи сурап калса, анан бала деген ал баланы эч качан биринчи сурап көрбөгөн болсо, анан ал коркуп кетип эле анан
жанагы жаттап келген баарын унутуп коюп эле туруп калса, мугалими ачууланат. Эмне сүйлөп айтасың десе деле унчукпай, коркуп тура берген болсо, сезимдерин айта албай, анда мугалими сен жаттабай келдиң, сен даяр эмессиң деп туруп эки коюп коюшу мүмкүн. А бирок ошол учурда бала сезимдерин айтып берип мугалимге, мен биринчи жолу сурагандыктан мага бул биринчи жолу болду, ошондуктан мен коркуп кеттим. Анан сиз мага эки койгондо мен абдан жаман болдум дагы, бүгүн эч нерсеге жооп бере алган жокмун деп айтса, анда мугалимге дагы, балага дагы жеңилирээк болмок да. Ошол үчүн балдар сезимдерин сөз менен билдиргенди үйрөнсө, бул өтө жакшы болот. Ата-энеге дагы, педагогторго дагы, балага дагы аябай жакшы да. Анан алар айтып берип жатканда биз балдардын дүйнөгө болгон позициясын, көз карашын биле алабыз. Алар сүйлөп жатып, өздөрүнүн дүйнөгө болгон көз карашын билдиришет. Мисалы үчүн, сөздөр аркылуу биз балага эмне маанилүү жана ал эмнени баалайт, анын сүйүү тили кандай экенин да биле алабыз да. Мисалы үчүн, ал минтип айтса да, эч ким менен ойнобойт. Же болбосо менин досторум абдан шайыр деп айтат. Же болбосо менин мугалим абдан жакшы. Эмнеге десең, анткени ал мага жардам берет. Мен окуганды жаман көрөм деп алар мындай ачык айтышат балдар. Эч ким менен ойногусу келбейт деп айтышат да көбүнчө балдар. Эгерде балдардын сүйлөп аткан сөздөрүнү жакшылап мындай сареп салып көрсөк, мындай угуп тыңшап маани берип көрсөк, анда бул баланын жашап аткан дүйнөсү тууралуу мындай кабар берет да. Мисалы, бала мугалим жакшы, анткени ал мага жардам берет деген сөзүнөн биз бул балага жардам өтө маанилүү экенин билсек болот да. Бул баланын сүйүү тили жардам экен да. Ага жардам берип койсоң, мени сүйөт экен деп ойлойт бул бала. Анан өзүнүн күчтүү жагы дагы бул баланын жардам да. Демек, бул бала башкаларга да жардам бергиси келет. Качан ал жардам бере баштаганда, ал өзүн баалай баштайт. Бул мындайча айтканда күчтүү жагы десек болот. Качан ага бирөө жардам бербей койсо, ал балага аябай катуу тиет да. Бул бала мындайча айтканда жардам бергенди жакшы көрөт, анан жардам алганды да жакшы көрөт да. Ошол учурда бул бала менен барып, кел жардам берип келели өтү кошунага дегенде дагы бул баланын мындайча айтканда өзүнүн инсандыгы тастыкталып, өзүнө өзү ишеними бекемделет бул баланын. Анан эч ким менен ойногусу келбейт деген сөздөр анын жалгызсырап жатканын билгизет да. Эгер ушул нукта кете бере турган болсо, эч ким менен ойнобойт, мен ойногусу келбейт деп эле ошол нукта эгерде көңүл бөлбөй койсок, анда бул бала бара-бара түнт болуп кетет дагы, эч ким менен сүйлөшө албай калат дагы, жалгыздыкка көнүп калат. Анан кээ бир балдар барго бапылдап эле сүйлөй беришет го. Ал эми кээ бир балдарды сүйлөтө албайсың. Мындайча айтканда экстраверт балдар, анан интроверт балдар деп коебуз. Экстраверт деген бул коомдук балдарда, коомдо деген өздөрүн жакшы алып жүрүшөт, сүйлөй алышат, коомдо алар өзүшөт. Ал эми интроверттер, алар өздөрүнчө болгусу келет. Алар коомдо уялышат, көп сүйлөшпөйт. Алар деген өздөрү менен өздөрү болгонду жакшы көрөт да, интроверт балдар. Анан ал балдарды сүйлөтө албайсың. Анан эми ошол интроверт балдар мектепке барганда аябай кыйналышат. Мындайча айтканда уялышат, туура эмес сүйлөп алсам шылдыңдашат, же болбосо мени кошпой коюшат. Ушундай балдарга уялчаактыкты жана мындайча айтканда социумга барганда өзүнө ишенбестикти мындай жеңиш керек да, бул балдар дагы жашаш керек социумда. Ошол үчүн ата-энелер бул балдарга жардам бере алат да. Ата-эне көбүрөөк убактысын ушундай балдарга арнаш керек болот. Ата-эненин колдоосу өтө маанилүү ушул балдар үчүн. Анан балдарды өрчүтүш үчүн суроолорду берип, алар менен көп сүйлөшүп, аларды мындайча айтканда аларга жардам берсек болот да. Мисалы үчүн, ошол эле балдарга мындай суроолорду берсек болот да. Сен кайсы сени 5 сөз сени жакшы сүрөттөп бере алат? Же болбосо сенин 5 күчтүү жагың барбы? Санап берчи десең, отуруп алып, балдар ошол өзүнүн күчтүү жактарын санай баштаганда, бул ал мындайча айтканда ага өзүнүн инсандыгын тастыктаганга жардам берет да. Өзүнүн 5 күчтүү жагын ойлонгондон кийин, менин да ушундай жактарым бар турбайбы деп мындайча айтканда ал бекемделет. Мисалы үчүн дагы сага эмне жасаган жагат дегенде, анын биз хоббисин багыттайбыз, хоббисин байкайбыз. Сен башкаларды үйрөтө ала тургандай эмнени жакшы билесиң дегенде дагы ушул суроого жооп берип жатып, бала өзүнүн күчүн, анан баалуулугун сезет да, өзүнө ишенип жана өзүн сыйлай алат.
анан башка дагы жакшы иштерге умтулууга жардам берет да бул суроолор. Балдар менен мындайча айтканда сүйлөшсөк болот. Көп учурда балдар сүйлөбөй эле кандай десе жакшы деп коет да, өзүнүн дүйнөсүндө же болбосо телефон менен отура бериши мүмкүн. Бирок биз балдарды качан биз сөзгө тартып жакшы суроолорду бергенде балдар сөзсүз түрдө сүйлөшөт. Көп учурда биз мындай суроолорду берип коюшубуз мүмкүн. Кандай дегенде жакшы, бүгүн кандай, жакшы болдубу күнүң дегенде ооба, жок деген сыяктуу эле сүйлөшүп калышыбыз мүмкүн. Бирок эгерде биз балдарды сүйлөтөбүз десек, анда жакшы суроолорду берсек болот. Алар жооп бере тургандай, сен жашооңдо эң бактылуу жана бактысыз учурлар кайсы учурлар болду, же болбосо бүгүн сен жашооңдо эң мындай бактылуу учур кайсы болду дегенде бала ойлонот дагы. Анан ошол учурда бала дагы жакшы эле жашоо деген жакшы эле учурдан турбастан жаман дагы учурлар болуп калат экенин, же болбосо жамгыр жаагандан күн күркүрөгөндөн кийин сөзсүз күн чыгат деп балдар менен ошол нерселер жөнүндө сүйлөшүп, жаман нерселер дайыма эле боло бербейт деп түшүндүрүп айтып берсек болот да. Чындап эле биздин жашоодо жаман нерселер дайыма эле боло бербейт. Күн күркүрөгөндөн кийин ар дайым күн чыгат, жамгыр жаагандын эртеси күн чыгат дегендей бир мисалды эстеп кеттим да азырчы. Бир киши болгон экен да, анын көп баласы болгон экен. Анан согуш учурунда аябай ачка калган күндөрү болгондо атасы бир күнү мындай плакат илип койт экен да, дайыма эле ушундай боло бербейт деген плакатты илип койгондо балдар ошол плакатты окуганда мындай сооронуу чалчу экен да, дайыма эле ушундай убакыт боло бербейт, биз бул учурдан да чыгабыз депчи. Анан согуш бүтүп, балдар чоңоюп, жакшы жашап калганда столдун үстүндө тмеле жегенге баары бар дейт, меле аябай сонун. Анан ошол учурда атасына балдар айтат экен да, атайым могу плакатты алып эле салбайлы, эскирди да болду эми дегенде атасы жок дейт экен, балдарым дайыма эле мындай боло бербейт дейт экен да. Анан биз дагы балдарды ошол нерселерге үйрөтүп, балдарга көңүл бөлсөк, балдар сөзсүз түрдө ачылат, гүлдөй ачылат. Гүлдөр жанагынтип жабылып калганда, курап баратканда суу куйган сыяктуу биздин суроолор дагы ошондой да, балдарыбызга суу куюп турушубуз керек экен да. Мисалы үчүн дагы бир жакшы суроо, мага жаккан суроо да ушул. Эгерде сен убакыт аралыгында саякаттай алсаң, жана машина времени деп коет го, убакыт машинасы. Убакыт аралыгында саякаттай алсаң, өзүңдү 3 жыл мурдакыңды көрсөң, анда өзүңө кандай кеңеш берет элең дегенде алар аябай ойлонушат да. Көбүнчө өспүрүмдөргө ушул суроону бергенде алар ойлонуп, анан чын эле мен могул жерден мындай кылган турбаймынбы, мен өзүмө мындай кеңеш берет элем деп мындайча айтканда өзүн тыштан көрө алат да, башка жактан. Кандай деп ойлойсуң, келечекте жашоо кандай болот деп ойлойсуң деп мындай балдарды ойлонто турган суроолорду бергенде балдар сүйлөшүп атып эле, же болбосо мындайча айтканда өзүнүн сырларын айтып коет да. Балачы айта албай жүргөн сырларын ошол учурда бөлүшүп ачып баштайт. Досторуңдун арасынан сага ким көбүрөөк жагат, эмне үчүн дегенде бул биздин балдарыбызга ким кандай, кайсы досу кандай таасирин берип жатканын дагы, тийгизип жатканын дагы биле алабыз ушул аркылуучу. Эгерде сен азыр чоңоюп бир белгилүү инсан боло турган болсоң, кандай белгилүү, эмнеде белгилүү болмоксуң, бул дүйнөдө эмнени өзгөрткүң келет дегенде балдар мындайча айтканда аябай ойлонушат. Сен кимге бүгүн сен кимге жардам бере аласың, кандай жардам бере аласың дегенде балдар дагы бул суроолор балдарга абдан жагат. Анткени адам жардам берип атканда адамдын организминде мындайча айтканда эндорфин гормону бөлүнүп чыгат. Бул болсо бакыттын гормону, гормон счастья деп коет. Качан адам башкаларга жакшылык кылып атканда адам өзүн мындай бактылуу сезет да. Анан кээ бир балдар чоңойгондо ата-энелерине көп учурда сүйлөбөй калат. Сүйлөсө дагы мындай жакшы, ооба, жок деп элечи. Мектепте эмне болуп жатканын, көйгөйлөрүн такыр айткысы келбейт. Ошол учурда эмне кылыш керек? Бала мектептен келгенден кийин бала менен сүйлөшөрдө биринчи биз өзүбүзгө суроо берсек да, мен эмне үчүн азыр бул суроону бергим келип жатат балама? Иштериң кандай деген суроону бергенде көбүнчө биз жөн эле мындай көнүмүш адат катары эле сурап коюшубуз мүмкүн да. Же болбосо жакшы деген эле жоопту күтүп, же болбосо мен жакшы апа, бул мындай мен жакшы апамын деп мындай бир галочка коюп коюш үчүн эле сурап коюшубуз мүмкүн. Негизи иштериң кандай деген суроону биз эмне үчүн беребиз? Чынында баланын иштери кандай болуп жатканын билиш үчүн, ага жардам бериш үчүн, чын эле анын жашоосу биз үчүн кайдыгер эмес экенин билдириш үчүн беребиз. Ошондуктан суроо берерден мурда мен эмне үчүн берип жатам деген суроону биринчи биз өзүбүзгө узатсак,
анан ошондо бир жыйынтык болот экен да. Биз жөн эле сурап коюш үчүн эле суроо берсек, анда балдардан биз жөн эле жооп берип коюш үчүн жакшы деген жоопту угат экенбиз да. Балдар аларга мындай суроо бергенди жакшы көрүшөт эмеспи? Ошондуктан биз балдарга көп суроо берсек, анда сөзсүз түрдө биз жемишин алат экенбиз да. Ооба, ардактуу угармандар, биздин толкунга жаңы гана кошулган угармандар бар болсо, угуп жатканыңыз Үй бүлөлүк Оке радиосунун Апалар мектеби берүүсү. Биз бүгүн ошо балдарыбыз менен сүйлөшүү туурасында сөз кылып жатабыз. Балдарыбыз менен дегиз сүйлөшөбүзбү деген теманын айланасында маектешип жатабыз. Бизге билдирүү калтырууну каалаган угармандар үчүн 0705 53 16 64 сандарына WhatsApp, Telegram аркылуу билдирүү калтырсаңыздар болот. 0312 91 19 19 сандары түз эфирге байланышка чыгууга мүмкүндүк берет. Биз демек сүйлөшүү жөнүндө сөз кылып атабыз. Жакында эле мен бир апа менен жолугуп бир топ сүйлөшүп отурдук. Экөөбүз көлдүн жээгинде, биз жакында көлгө бардык элек. Анан ал айтат да, бул көрүнүш, ал апа айтып аткан көрүнүш көп үй бүлөлөрдө кездешет. Кээ бир үй бүлөлөрдө, ошол көбүнчө үй бүлөлөрдө сүйлөшүү жок. Мындайча айтканда, балдар көбүнчөсүн атасына кайрыла алышпайт. Атасына түздөн түз ичиндеги оюн, суроосун айтып кайрыла алышпайт. Керек болсо кечинде баягы эртең менен сабакка барыш үчүн, жол кереге акча сураш үчүн атасына ошол акча бериңизчи мага жол кереге дегенди айта албай, баягы записка жазып койгондорду көргөм да мен. Ата мага эртең мененке жол кере таштап кетиңиз дегенчи. Ошону түз эле барып ата мага мынча акча керек деп сурай албайт. Же болбосо апасынан айттырат да, апама мынтип айтыңызчы. Жашоосунда өтө олуттуу чечимдерди чыгаруу алдында турса дагы, ал өзү түздөн түз барып экөөнү отуруп айта албайт. Атасына айткандан тартынат, же болбосо кээде мүмкүн апасына айткандан тартынып, ачык айта албай, бири аркылуу айттырып, ушундай сүйлөшүүлөр бар да. Ушундай, муну эми сүйлөшүү деп айтууга да мүмкүн эмес. Өзүң эле айтпайсыңбы деп апасы баягы өзүң айт, өзүң атаң деп баланы мажбурлаган менен эч кандай жыйынтык чыкпайт. Бала тартынат эмнегедир. Ушунун себеби эмнеде деген учурлар. Анан мен баягы жакында ошол маектешкен апа айтат да, менин балдарымда да ушундай көрүнүш дейт. Атасына ачык айткандан коркушат. Себеби атасы бир нерсе десе эле кыйкырып таштайт дейт да. Баланын оюнун аягына чейин уккусу келбейт, өзүнүн туура көргөн жоопту бере салат. Монтпей эле кой, антпей эле кой, андан көрөк минт деп эле өзү туура көргөн жоопту берип салат дагы, бала ошону менен ичиндегисин айта албай калат дейт. Эгерде мындай көрүнүш кездешип жатса, бул мага өтө тааныш көрүнүш да. Биздин үй бүлөдө да ошондой болор эле. Бала чакта атабыз катаалыраак киши болчу. Балдар, эркек балдары, менин агаларым көп учурда атасына түз барып айта алчу эмес. Апабызды ортого салышат эле да. Ушинтип атама айтыңыз депчи. Керек болсо үйлөнүп, үй бүлө курам, мен келинчек алып келген жатам деген маселени дагы апам аркылуу айткан учурлар болгон. Бул алардын жашоосунда ошол мындай тирүү байланыш жок экендигин көрсөтүп турат. Бул кайра келип эле ошол атанын нааразычылыгын жаратат. Сүйлөшө албайт, ата дагы балага ачык бир нерсесин айта албайт, ачык айтса эле сөзсүз уруша кетет экөө. Же болбосо кыйкырып айтат, мындай эч убакта бир жай баракат сүйлөшө алышпайт дегендей. Анан кайра эле энени ортого салышат дагы, эне бир мындай ортодогу эмне деп коет. Бирок ошол учурда эне мындай жаман көрүнөт да, кайра элечи. Сенин балдарың, сенин балаңдын тарбиясы деп ушундай көрүнүш, ушундай айтылган көрүнүш көп эле үй бүлөлөрдө байкалат да. Сен балаңды минтип койбойсуң, антип койбойсуң деп кайра эле жоопкерчиликти эркек киши аялга жүктөп койгондуктан, жанагынтип балдарга өзү катаал мамиле кылып, балдар апасы аркылуу сүйлөшүп калгандыктан, кайра бул жерде апа күнөөкөр болуп калат да. Ошондуктан кандай маселе болбосун, эгерде бала кандайдыр бир суроону берип жатса, анда бул ортого салынып чечиле турган маселе. Жөн эле макул. Бул эмне, ал эмне деген маселе башка. Эмне үчүн ай мында, эмне үчүн асманда жылдыздар деген сыяктуу. Кичинекей баланын суроосу, сиз айтып аткан жогорудагы жана почемучка кези деп коебуз го. Почему, эмнеге деген, бул эмне үчүн дей берген суроолор ал башка. Ал эми мындай олуттуу маселелер болгондо, мисалы мага акча керек болуп атат. Мисалы мага
тигил бала тийишип атат деген маселелерди мындай ортого салыныш керек. Ошону айткандан коркуп жатса бала, атасына айта албай атса, же болбосо кыздар кайсы бир маселеге байланыштуу апасы менен ачык сүйлөшө албай атса, себеби бирденкесин айтса эле апасы кыйкырып урушуп салып атса, анда жашоосундагы өтө маанилүү окуяларды айта албашы мүмкүн. Кыздардын организминде болуп аткан өзгөрүүлөргө байланыштуу дагы нерсени тартынгандыктан, апам урушуп коет деп эсептегендиктен, балким апасы урушмак эмес, бирок урушуп коет деп эсептегендиктен айтпай жүрө берип, ал өтө көп кыйынчылыктарга дуушар болушу мүмкүн, балдар. Ошондуктан сүйлөшүү өтө маанилүү, сырдашуу өтө маанилүү дегендей. Анан эгерде биз урушуп койсок, экинчи бала оюну айтпай калат экен. Эгерде биз шылдыңдап же болбосо катуу айтып койсок, баары бир апам менин бул суроомо жооп бербейт, атам мени урушуп коет же шылдыңдап коет деп булар жоопту таптакыр башка жактардан издейт. Башка кеңеш бере турган башка адамдарды издейт. Анан алар сөзсүз түрдө эле жакшы, туура кеңеш берет деп ким кепилдик бере алат? Өздөрүнүн теңдуштарынан сурайт. Менде момдай болуп атат. Ошондой учурда сен эмне кылат элең десе, өзү сыяктуу курбалдаш балдары, алардын деле жашоо тажрыйбасы жок. Алар мындай бир жакшы, бир олуттуу, бир негиздүү кеңеш бере албашы мүмкүн да. Ошентип бала таптакыр туура эмес багытта кетиши мүмкүн. Ошол өздөрү туура деп эсептеген жоопту алат дагы, теңдуштары туура деп айтып берген жоопту алат дагы, ошол багытта кетет. Натыйжада жаңылышат, натыйжада көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болот. Ошондой болгондо ата-эне деле баары бир баласын күнөөлөй албай калат. Сен эмне үчүн мындай кылдың деп. Себеби ата-эне башында туура кеңеш берген эмес, өзүнө жакындаткан эмес, өзү менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Ошондуктан бала коркунучтардын, тартынуулардын айынан ата-энеси менен сүйлөшө албай, туура чечим чыгара албай калган дегендей. Жакында мен бир баланы уктум да. Ал бала бир кылмыш ишке барат экен дагы. Анан бул жалаа дагы болгон деп, аны бир гана Кудай билет кандай болгонун, бирок түрмөгө түшүп калат экен. Түрмөгө түшүп, ошол жактан түрмөдө камалгандар тарабынан кайрадан кордук көрүп, анан ошол бала ошол жактан асынып өлүп калыптыр. Мунун себеби эмнеде? Мунун түпкү себеби деп ойлодум да мен. Бул нерсени ата-эне менен ачык сүйлөшө албагандыгы. Ата-эне бала чагынан үйрөтүш керек болчу. Мисалы үчүн кыз балага кандай мамиле кылыш керек, чочун эле аялдарга кандай мамиле кылыш керек, эр жетип, бой жетип калган жигиттерге ар кандай азгырыктар болот бул жашоодо. Мисалы үчүн кээ бир кыздар азгырышы мүмкүн эркек балдарды, же болбосо тескерисинче эркек балдар кыздарды азгырышы мүмкүн дегендей. Анан ушул тууралуу бала чагында сүйлөшүп, ата-эне кеңешин берип, балам сак бол, мындай кыздардан сак бол, жосо мындай балдардан сак бол, эч качан бир бөлмөдө чочун адам менен жалгыз калба деген сыяктуу кеңештерди, же болбосо сен жакшы сага жылуу сүйлөп койгон эле адамга азгырылып кетпе деген сыяктуу кеңештерди бербеген үчүн ошол нерсени ачык айтуудан балким ата-энелер тартынат. Бул эми ушундай маселени мен кантип балам менен сүйлөшөм, уят да деген сыяктуу дагы стереотип бар го кыргыздар арасында. Мисалы үчүн мен кандай адамга турмушка чыксам болот деп кыз бала сурай албайт. Жосо мен кандай аялга үйлөнсөм болот деп эркек бала сурай албайт. Муну бир уяттуу нерсе катары көрүшөт да. Анан албетте алар өздөрү туура көргөн, теңдуштары туура көргөн тандоо боюнча чечим чыгарып тандоо кабыл алышат дагы. Анан жаңылышып калган учурлар көп. Ошондуктан баланы кичинекей кезинен баштап эле мына баарыбыз эле үй бүлөлүүбүз, 8 эле же мен дегендей балдарыбызды ошол келечектеги жашоосу үчүн жашоосуна тиешеси бар чечимдерди дагы сүйлөшкөндөн тартынбашыбыз керек деп ойлоп, ушул нерсени баса белгилеп айткым келет да. Урматтуу апалар, эч убакта кыздар менен ушул үй бүлө маселесине байланышкан суроолорду ачык сүйлөшүүдөн тартынбаңыздар депчи. Эми уялам, кантип айтам дегендер болот. Мен аларды деле түшүнүп турам, бирок биз айтпасак анда башкалар айтат. Биз айтпасак анда башкалар башкача кеңеш берет. Биз айтпасак алар турмуштан таптакыр башкача кадамдарды жасашы мүмкүн. Ошондуктан бул бала да азырынча түшүнбөйт, чоңойгондо өзү убагы келгенде түшүнүп алат деген сыяктуу ойго орун бербешибиз керек. Эч убакта турмуш аны түшүндүрбөйт. Биринчи кезекте баланы туура жолго салуу бул ата-энеден, туура жол көрсөтүү, туура кеңеш берүү. Биз көбүнчө ушул нерсени мен дайыма баса белгилеп айтып келем. Биз жакшы, керектүү,
пайдалуу, анын бүтүндөй өмүр үчүн мындай олуттуу боло турган нерселерди сүйлөшпөйбүз дагы, каяктагы бир кереги жок нерселерди сүйлөшөбүз. Олуттуу сөздөрдү айткандан уялабыз дагы, уяттуу сөздөрдү уятсыз сөздөрдү айткандан уялбай калган учурларыбыз болот да. Кээ бир ата энелер мисалы үчүн балдарын сөгүп, урушуп, жаман сөздөрдү айтып аткан учурларды көрөсүң. Бирок ошол эле учурда балам, мындай кылсаң мындай болот деген бир жакшы акыл кеңештерди айткандан эле тартынып калабыз да. Же болбосо соо кезинде адам, мисалы эркек киши деп коеюнчу, же аял киши болобу, кээде эми ичкен адамдар болсо, кээде эми дайыма ичкен эмес, эми кээ бир учурда ичкен адамдар соо кезинде балдарына эч кандай акыл насаат айтпайт. Анан кызуу болуп калса эле, сен мынтпей койдуң, сен монтишиң керек деп акыл үйрөтүүгө киришет да. Ошол нерсе баягы соо кезинде акыл айта албагандыктан. А ичкен адамдын акылын бала кандай кабыл алышы мүмкүн, Ошентпестен биз акыл мындай ичпей туруп эле жакшынакай эле бир кеңештерди берсек болот. Балдарыбыз менен жакын мамиле, канчалык жакын мамиле түзүп, канчалык ачык сүйлөшсөк, алар да бизге ошончолук ачылат. Эгерде биз урушсак, кагып койсок, шылдыңдап койсок, анда сөзсүз түрдө алар жабылат. Шылдыңдасак ишенбей калат. Жоопторду башка жактан издейт. Жогоруда мен белгилей кеттим, ошо башкалар болсо ар кандай кеңештерди айтышы мүмкүн. Ой, мынтип эле кой, антип эле кой деп азыр курбалдаштары балдардын кызуу кандуу болуп турган кези, алар турмуш жөнүндө бир олуттуу ойлонбой турган кези, анан ошолордун кеңешине салып берип койбош керек да балдарды. Сөзсүз түрдө сүйлөшүп, кичинекей чагынан баштап, жана сиз айткан эмнеге деп суроо бере баштаган учурунан баштап, турмуш куруп өз алдынча кеткенге чейин аны ошол туура багытка салчу бир гана ата эне деп айткым келет. Туура айтасың. Шылдың. Ушул нерсеге да мен мындай орун бере кетким келип атат да. Кээ бирде балдар бир мындай, мен мындай кылдым, андай кылдым, минтким келип атат деген сыяктуу же бир нерсесин туура эмес кылып алган учурда ошону ата энелер эмнегедир шылдыңдайт да. Балага ата эне тарабынан болгон шылдың бул өтө катуу тиет болуш керек деп ойлойм. Башка тең туштары шылдыңдаса, же болбосо аны мындай олуттуу кабыл албашы мүмкүн бала, атаандаштыктан болушу мүмкүн. Бирок ата эне эң ишенген адамы, эң жакын адамы шылдыңдаса, бул балага өтө катуу мындай бир сокку болот да. Мисалы үчүн бала бирөөнү жактырып калганын айтып койду дейли. Же болбосо мындай ачык айтпаса дагы бир мындай намек берип койду дегендей. Тиги кыз деген сыяктуу, мисалы үчүн бир нерсесин байкап каласың го, кээде мындай бала мен ошол кызды сүйүп калдым деп ачык айтпайт, бирок жактырып калганын кайсы бир сөздөрүнөн улам билип каласың. Анан ошол нерсени, ой, бул деген баланчанын кызын сүйүп калыптыр да деп бирөөнүн көзүнчө, балдардын көзүнчө, мейли тең туштарынын көзүнчө, мейли үйгө бир коноктор келсе, ой, менин кызым ошол баланы жактырат, же болбосо баланчанын кызын буюрса келин кылып алабыз го деген сыяктуу мындай сөздөр, бул мындай караганда тигил бала сырын ачып берип атса, маанайды көтөрүш үчүн айтып коюшу мүмкүн. Курбусуна же апасы, кошунасына бир мындай тамаша иретинде айтып коюшу мүмкүн. Бирок ошондо баланын жан дүйнөсү аябай жараланат экен да. Менин ички сырымды бала албетте кимди жакшы көрүп калганын, кимди жактырып жүргөнүн элдин баары билишин каалабайт да, эч ким каалабайт бул нерсени. Анан ошол нерсени биз ойлонбостон туруп, баланчанын кызына келин кылып алабыз го, же кызымды баланчанын баласына эле берем го деген сыяктуу сөздөрдү алар аябай катуу кабыл алат экен. Менин жан дүйнөмдүн сыры менен, менин ички сезимдерим менен апам эсептешпейт турбайбы? Шылдың тамаша катары көрөт турбайбы? Муну олуттуу нерсе катары кабыл албайт турбайбы? Деп экинчи бизге ал жөнүндө айтуудан калат экен бала. Же болбосо, мисалы үчүн, бирөөнү жек көргөнү, бирөөнү болсун, мисалы үчүн, мен баланча бала мага мындай кылды десе, анан кийин балабыз менен ал нерсени талкуулайбыз да, анан башкаларга чыгарабыз. Баланчанын баласы балама мындай дептир, анан мынтиптир деген сыяктуу маселелерди бир мындай дароо эле жарыялап жибергенге аракет кылбашыбыз керек экен. Аны жекече чечишип, ошол баланын андай эле коркунуч туудуруп баратса, андай эле көйгөй туудуруп баратса, баланын өзү менен сүйлөшүп, тигил баланын ата энеси менен сүйлөшүп чечиш керек экен да. Бирөөлөргө канчалык көп биз жарыя кылсак, ошончолук бала бизге ишенбей калат. Экинчи сырын айтуудан калат экен.
эч убакта демек баланын бизге айткан сырын башка бирөөгө айтпашыбыз керек экен. Мейли сезимдер маселесинде болбосо дагы башка бир маселеде, мисалы үчүн мен бул мына кесипти тандагым келет, мындай болгум келет, же болбосо мындай болгум келбейт деген сыяктуу бала эмне гана сырын биз менен бөлүшпөсүн, аны башка бирөөгө жарыялап таптакыр кереги жок. Айрыкча баланын көзүнчө шылдыңдап мисал келтирип, бул ушундай да деген сыяктуу бир басымтууларды айтуу, бул анын жан дүйнөсүн биротоло талкалайт. Бала да билбейт, бала да эми көңүл бурбайт деп эч убакта ойлобош керек экен. Мен өзүмдүн баламдан деле байкап калам да. Бирөө мындай өзүнүн ичиндеги кандайдыр бир оюн айтат дагы, эч кимге айтпаңыз мама деп мындай эскертип коет да. Анан кийин албетте мен эч кимге айтпайм деп ошентем, анан кийин айтат. Же болбосо мама сизге бир нерсе айтайынбы, эч кимге айтпайсызбы деп туруп айтат да. Анан эгер ошентип айтса, ооба эч кимге айтпайм деп туруп анан айтып кое турган болсок, анда жеткен чыккынчылык да бул. Биз деле мисалы үчүн курбуларыбызга, досторубузга бир нерсебизди айтсак, анан ал жайылып кеткен болсо кандай абалда калабыз? Экинчи эч качан ишенбейбиз. Экинчи эч качан сырыбызды айтпайбыз дегендей. Дал ошондой эле баланын жан дүйнөсүнө да ошондой мамиле кылыш керек деп ойлойм. Биздин СМС билдирүүлөр бар экен. Бизге келген. Орун бере кетейин. Саламатсыздарбы? Биз деле ушинтип чоңойгонбуз дегендерге кантип түшүндүрөм дейт. Катуу урушуп физикалык жазалоо кылса кантип түшүндүрөм, алдын ала кантип түшүндүрөм деген билдирүүсүн калтырыптыр. 603 номери менен аяктаган абоненттен келген билдирүүдө. Биз деле ушинтип чоңойгонбуз дегендерге кантип түшүндүрөм дейт. Катуу урушуп физикалык. Менимче бул бала жазып атат окшойт да. Биз деле ушинтип чоңойгонбуз дегендерге мен кантип түшүндүрөм дейт. Катуу урушуп физический жаза көрсөтүп, сабап уруп жатса мен ушундай кылбаш керек экенин кантип түшүндүрөм. Алар болсо айтып атат. Биз деле ушинтип чоңойгонбуз, биз деле таяк жеп чоңойгонбуз, эчтеке болбойт деген. Жана сиз жогоруда белгилеп кетпедиңизби? Бир бала менен сүйлөшсөм ушундай деп айтты деген. Ушундай көрүнүш окшойт да бу дагы. Мен ойлойм, мындай тынч отуруп калганда, бир чай ичип атканда, маанайы жакшы болгондо ушул сөздү козгоп, ата апа мындай силер ушинтип дайыма кол көтөрөсүңөр, силер ушинтип чоңойсоңор, биз башка доордо жашап атабыз азыр. Мынтип башка көзгө чапкылаганда травма алышы мүмкүн, сотрясение алышы мүмкүн деп мындай мен уже чоңоюп калдым, мен мурдакы бала эмесмин. Мен деген чоңойгондо мен ушинтип кол көтөрсөм кандай болот силер картайганда деген сыяктуу. Мага бири ушундай айтканда, мен баламды ушинтип чабарда, балам мынтип айткан дейт да мага. Сиз мени азыр ушинтип уруп атасыз, шашпаңыз, сиз картаясыз, ошондо мен кол көтөрсөм эмне болот дегенде мен көтөргөн колумду мынтип туруп калдым дейт да. Эмне кыларын билбейчи. Ошондой сөздөрдү айтып, эмне сепсе ошону урот да, мен жүрөгүмдө муну кечирбестик калып калсам эмне болот деген сыяктуу мындай сөз менен айтып коюш керек да ата энегечи, жеткизип, эгерде бала ошол нерсени мындай түшүнүп калган болсо, отуруп атасы апасын мындай маанайы жакшы болгон учурда мен ойлойм сүйлөшө берсе жыйынтык болот керек деп ойлойм да. Бул чындап эле өтө өкүнүчтүү көрүнүш го. Ооба. Зордук зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулукка жатат да бул, баланы сабап тарбиялоо. Советтик доордо бул мындай балким нормалдуу эле нерсе болгондур. Тоталитардык бийлик, тоталитардык режим дегендей. Биздин үй бүлөдө деле ошол атам катуу киши болчу деп айтабыз го, айтам го. Анан ошол нерсенин тактары азыркыга чейин агаларымдын жүрөгүндө калганы мага байкалат да. Атабыз аябай катаал киши болчу. Негизи кол көтөргөн адам өзүнөн алсыздарга кол көтөрөт. Эч убакта адам өзүнөн күчтүүгө кол көтөрө албайт. Мисалы үчүн аял киши эч убакта күйөөсүн сабап кое албайт, себеби ал күйөөсү күчтүү дегендей. Бала аял киши өз балдарын сабайт, кичинекей. Ал эч убакта өзүнөн күчтүү, мындай ден соолугу чың бирөөнү барып алып сабабайт. Ага тийишпейт. Себеби коркот. Кайра мени сабап коет деп. Негизи зордук зомбулук мына ушундай иреттүүлүктө жүрөт го. Кайра кол көтөрө албай турган, кайра алы жетпей тургандарды сабайт экен да, негизи. Ошондуктан ким болбосун угуп жаткан ар бир угарманга кайрылат элек да. Бул сабап аткан адам өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп аткан жери жок депчи. Ал өзүнүн аябай акылдуулугун көрсөтүп аткан жери жок. Тескерисинче,
алсыздыгын көрсөтүп атат. Тескерисинче акылсыздыгын көрсөтүп атат депчи. Эч качан муштумдун күчү менен бир жакшы жыйынтыкка жетүүгө мүмкүн эмес. Муштумдун күчү менен бир адамды жакшы жакка оңдоп салып жиберүүгө мүмкүн эмес. Баягы сөз, сүйлөшүү, мамиле аркылуу гана абалды жакшыртууга болот. Ошондуктан бул ыкманы колдонгон адам кийин өзү эле жек көрүндүү болот. Сиз айткандай, бала да чоңоет, бала дагы алга күчкө толот, анан ата-эне сөзсүз түрдө картаят, алдан таят, ошол эле баланын көзүн карай турган учур келет. Ошол эле баласы көтөрүп багып, отургузуп, тургузуп бага турган дагы учур келет. Ата-эне ошо сабаган боюнча эле, күчтөө боюнча эле тура бербейт. Ошондо кандай мамиле кылат бул бала? Жүрөгүндө калып калган бала кандай мамиле кылат деп өзү ойлош керек. Мен ошондо азыр ойлоп кеттим да, мен деген чоңойом, мен деген силерди багышым керек, силер картаясыңар кийин чоңойгондо. Эгерде азыр башка көзгө согуп, мени сотрясение кылып, ошол мен силерди бага албай турган абалга жеткизип койсоңор, анда силерди ким багат кийин деген мындай бир сөздөр менен сүйлөшүп көрсө дагы, мен ойлойм аларга таасир этет го депчи. Бул аябай бир кейиштүү билдирүү болду. Менин жүрөгүм ооруп калды. Мен энемин дейт. Атабызга, кайнеме түшүндүрө албай жатам. Батыштын тарбиясы дейт. Баягы баланы сабабай түшүндүрүп, сүйлөшүп тарбиялаган бул батыштын тарбиясы дейт экен да. Бул бала эмес, эне экен. Энемин дейт. Атабызга, кайнеме түшүндүрө албай жатам дейт. Кандай кеңеш берет элеңиз? Кайнеси менен эле отуруп сүйлөшкөнү оңго, эгер жеңеси болсо, кайнеси кичүү да. Анан эгерде жеңеси авторитеттүү болсо, анда бир күнү мүмкүн кафеге чакырып сүйлөшүп, ошол жөнүндө айтса, мен ойлойм жүрөгүнө тиет бул нерсе. Бул эч кандай батыштын тарбиясы эмес. Мынтип карасаң, бул адамгерчиликке жата турган нерсе. Анан уруп сабаган бул зордук, зомбулук деп бизде Кыргызстанда деле азыр закон иштей баштады. Бул такыр туура эмес. Бул баланы деген уруп соккондо бала эч кандай жакшы нерсеге, жакшы жыйынтык алып келбейт. Качан биз балдарыбыз менен сүйлөшүп, балдарыбызды качан биз кучактап, балдар сүйүүнү сезгенде, мисалы үчүн эле ошол эле балдарды мисалы үчүн мектептен бирөө зордук, зомбулук уруп коюп, бир жакында бир окуя уктум да. Бир аябай ошо бир кызды ушинтип зордук, зомбулук уруп сабаганда дагы ата-энеси мындай кийлигишпей койгондо, өмүр бою ата-энесинде мындай ата-энесине таарыныч калган экен да. Анан негизи эле зордук, зомбулук мен мындай баарыбыз эле каршыбыз. Анан ошол нерсенин баарын түшүндүрүп айтса эле, мен ойлойм түшүнөт го деп. Бул сүйлөшүү эле керек, сүйлөшүү. Эч кандай батыштын тарбиясы эмес, бул адамгерчиликке жата турган нерсе. Балдар сүйүү менен чоңоюш керек. Эгерде балдар ошо зордук, зомбулук менен өсө турган болсо, алар ошодон башка эч нерсе көрбөсө, балдар деле кийин ошол зордук, зомбулукту кылып, бирок ал нерсе кийин жакшы нерсе алып келбеши мүмкүн. Ал бала мүмкүн түрмөгө камалышы мүмкүн. Эгерде биз балдардын келечегин ойлосок, эгерде балдарды жакшы көрсө, келечегин ойлосок, анда зордук, зомбулукту биз токтотушубуз керек. Анткени ошону көргөн балдар дагы деле уланып, зордук, зомбулук уланып кете берет дагы, кийин мүмкүн аялына болобу, балдарына болобу зордук, зомбулук көрсөтүп атып, мүмкүн түрмөгө отуруп калышы мүмкүн ошол эле бала. Ошонун залакасы өзүнө эле тийиши мүмкүн. Баласынын эгерде зордук, зомбулукту кийин көрсөтүп түрмөгө отурса, атасына эле мындайча айтканда зыян алып келет, залакасын алып келет. Эркек батыштын тарбиясы дейт, эркек кылып тарбиялаш керек дешет деп жазып атат да угарман. Ушул эркек кылып тарбиялаш керек дегенди мен такыр эле түшүнбөй койдум да ушул. Ошону сабап койсо эле эркек болуп калат дегенден мен таптакыр алысмын. Жанагы сизге кошумчалап кетким келген нерсе, мынтип урматтуу угарман 603 номери менен бүткөн абоненттен келген. Сиз жазып атасыз, мен сизге мындай деп да кеңеш бергим келип кетти азыр. Эгер батыштын тарбиясы ушундай кылыш керек десечи, сен ошо кичинекей кезде ата-энеңден токмок жегенде, таяк жегенде өзүң кандай абалда болдуң элең? Аябай сүйүндүң белең, ата-энем туура эле кылып атат деп. Же болбосо ошол учурда кандай абалда болдуң эле? Ичиңде кандай, жүрөгүңдүн тереңин карап көрчү депчи, мындай жөн эле гордость кылбай, текеберлик кылбай, ой ушунча эчтеке болбойт дебей, аркы жүрөгүңдүн тереңин тыңшап көрчү. Сен ызаландың беле ошол учурда? Өч алгың келди беле ошол учурда? Мен чоңойсом апамдын алы, атамдын мени уруп аткан адамдын алы мага жетпей калат. Мен чоңоёюнчу деген ой сенин жүрөгүңдүн тереңинде болду беле деп сурап көрсөң депчи. Себеби
биз баягы ызабызды көбүнчө басып коебуз да, ушундай болуш керек, мен да ушундай кылам депчи. А бирок чындыгында ошол нерсени чукуп чыкканда адам тетиги жагында жүрөгүнүн тереңинде жөн эле боздоп ыйлагысы келет да, эстесе. Ушунчу дегенде, ой, мен деле азыр деле мынтип коем деген менен атаң сага кандай мамиле, ошондо кандай абалда болчу элең, аябай ыза болчу элең, бирөө сага болушса дечи белең десең жөн эле буркурап ыйлагысы келет да. Ошону биз ачык айтпайбыз. Анан эле ачык айта албай сыртынан жымсалдап эле анан болгон күчүбүздү, баягы ызабызды балдарга чыгарабыз да. А чындыгында өзүң чындап кандай абалда болгонуңду эстесең өзүңдү аяйсың. Ошондо мен байкуш мондай болгонмун деп. Анан ошол аяоону баягы балдарыңа өтөт да. Балдарыңды да, байкушум, мен азыр урсам, соксом балам ушундай абалда болот да деп ойлойсуң да. Түшүнөсүң ошону акыры. Биздин деле атабыз мисалы үчүн биз 3 эркегибиз бар, бирок 3 эркегибизди эч кандай бир уруп сабаган жок да. Мисалы үчүн кичинекейинде тентек кылса, алар билет биз сүйлөшөбүз. Эгерде ошол сөз жетпей аткан болсо, анда балам кел, анда мынакей бул жерде ремень турат, жумшак жериңе деп акырын мынтип мындай катуураак чаап, анан экинчи кылбаганга мындай жазалоонун дагы түрү болот, мынтип ачууланып сабап атканда сөзсүз түрдө өзүңөн чыгасың, билбей каласың. Ал эми ошол эркекти эгерде эркек кылам десең, анда эрте тургуз. Муздак сууга мындай чыйрак кылып чоңойт, жумуш кылдыр. Эркек десе эле бул уруп сабоо эмес да. Эркек деген мындай күчтүү болуп, аялын сыйлап, балдарына жакшы тарбия берген мына ушул эркек деп ойлойм да, чыныгы эркек деген. Анан бүгүн жана бир бала менен сүйлөшүп атсам, ал айтат да, мен ата энем сабаганда мен аябай жаман болуп, мен өзүмө кол көтөргүм келип, мен өзүмдү өзүм өлтүргүм келет дейт да. Бирок мен айттым, сен абдан күчтүү баласың, сен ага жол бербешиң керек. Сен күчтүүсүң, сен ооба мен күчтүүмүн, бирок бул ой менен мен күрөшөм дейт да. Сөзсүз түрдө ошондой ойлор келет андай балдарга. Өзүн өзү өлтүргүсү келип, бүгүн аз эмес антип өзүн өлтүргөн балдар дагы. Бул зордук, зомбулук эч кандай жакшы нерсеге алып келбейт деп айтат элем да. Ооба. Эркек кылып тарбиялоонун жолу эмес, бул уруп согуп тарбиялоо, бул сабап денесин көгала кылып, стресс кылып, баланы депрессияга түшүрүп сабап тарбиялоо, бул тескерисинче кылат. Эркек кылганга мунун эч кандай тиешеси жок деп айткым келет. Мен дагы мээримдүү үй бүлөлөрдү билем да, балдарына ушунчалык мээрим менен мамиле кылган аталардычы. Түшүнүп, убакыт бөлүп, сүйлөшүп, сырдашып, чогуу бир жактарга барып, мына ошолордон көрөм да мен эркектик сапаттарды. Алар аял кишиге кандай мамиле, улууга кандай мамиле, кичүүгө кандай мамиле кылганды билишет. Өздөрүнүн жоопкерчилиги, кылган ишин, врач болуп иштесе, врачтык ошол ишин жоопкерчиликтүүлүк менен аткарып, жумушуна кечикпей барып, өзүнүн талап кылынган нерселерди так аткарып, мына ошондойлорду мына эркек деп айтса болот да. Мен ойлойм, тескерисинче ошо ачуусу келип атканда өзүн карманган эркек ошол эркек го деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө. Ошондуктан эч убакта уруп согуудан биз эркектерди тарбиялай албайт экенбиз. Андыктан мүмкүн болушунча аракет кылалы. Мүмкүн болушунча өзүбүздү токтотконго, башка күчтүү адамдар гана өздөрүн токтото башкара билишет, Келиңиздер анда күчтүү бололу. Өзүбүздү башкара билгенди үйрөнүп, күчтүү ата, күчтүү энелерге айланалы деген каалоону айткым келет. Эч убакта үй бүлөлөрүбүздө биздин каныбыздан, жаныбыздан жаралган балдарды кайра өзүбүз уруп сокконду бул эч убакта мен мындай эркек кылып, адам кылып тарбиялоонун ыкмасы деп эсептебейм. Биз аларга сөзсүз түрдө сүйүү көрсөтүп, мээрим менен, акыл менен тарбияласак, мына ошондо гана биз чыныгы ата энелик милдетибизди аткарган болобуз деген ойду айткым келет. Бул жерде эч кандай советтик тарбия, батыштык тарбия деген нерсе орун албашы керек. Ойго да келбеши керек. Тескерисинче, адам катары тарбиялоонун бир гана ыкмасы бул сүйүү жана кечиримдүүлүк, чыдамкайлык, күчтүү адамдарда гана болуучу сапаттар эмесе, баардыгыңыздарды күчтүү болууга чакырабыз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды, ардактуу угармандар. Биз сиздер менен коштошобуз. Биз бүгүн балдар менендеги сүйлөшөбүзбү деген теманын айланасында сөз кылдык. Балдарыбыз менен канткенде сүйлөшө алабыз, канткенде алар менен тыгыз мамиледе боло алабыз, мына ушул тууралуу сөз кылдык. Эмнелер жөнүндө сүйлөшүш керек, эмнелер жөнүндө сүйлөшпөө керек дегендей ар дайым бизге жазып, убактыңыздарды бөлүп, бизди угуп жаткан угармандар үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. СМС билдирүүлөрдү калтырган угармандар үчүн дагы чоң рахмат. Бул сиздердин ошол балдарыңыздар үчүн күйүп бышып, ушул жан дүйнөңүздөр менен кыйналып жатканыңыздарды билдирет. Андыктан биз менен дайыма байланышта болуңуздар. Кандай темада берүүлөрдү уккуңуздар келет, мына ошол туурасында дагы
ойлоруңуздарды жазып турсаңыздар болот. Биз сиздерди кызыктырган темалардын айланасында ар дайым сөз кылууга аракет кылабыз. Сиздер менен тыгыз мамиледе иштешүүгө сөзсүз түрдө аракет кылабыз. Эмесе сиздер менен коштошмокчумун. Бүгүн сиздер үчүн кызмат кылган мен журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова эже болду. Режиссерлук пультта Айнара Маматкадырова кызмат кылды. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.